Салам урматтуу дос, бул каналга кош келдиң. Бул каналда көптөгөн кызыктуу видеолор чыга баштады. Өзүң болсо кызыксаң, сага жакса, подписка кылып лайк басып кой. Анда эмесе бүгүн болсо табынуу кылган 4 заманбап жасалма кудайлар жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Жасалма кудайлар дегенди укканда биз элестетебиз мурунку кылымдагы жашаган адамдарды. Анткени болсо мурунку кылымда жашаган адамдар ар кандай буркандарды куруп, ошолорго табынып, алардын өзгөчө аттары болуп, жана өзгөчө бир күчтөрү бар болчу. Азыр андай кудайлар жок. Бирок мен силерге айтып кетмекчимин, азыр деле жасалма кудайлар бар. Ал кудайларга биз билбей кээде табынып турат экенбиз. Азыркы заманбап табынуу жасалма кудайлардын өзгөчөсү бар экен. Ал мурунку жыгаштан, таштан азыр болсо менмин деген кудайга айланып кеттир. Мен өзүмө кызмат кылып, мен өзүмдү ойлоп, өзүмдөн башка эч кимди ойлобосом, бул жасалма кудайды мен куруп коет экенмин. Анткени болсо мен өзүмө эле жагымдуу нерсени кыла баштайт экенмин. Ушул менмин деген, мага кызмат кылган жасалма кудайдын 4 көрүнүшүн мен силерге белгилеп кетким келет. Биринчи жасалма заманбап кудайыбыз бул материализм деп аталат. Материализм болсо көбүнчө учурда биздин өзүбүздүн болгон эгобузду камсыздаш үчүн экен. Ошону камсыздаш үчүн ар кандай оокаттар менен камсыздайт экен. Бул эң биринчи эле жөнөкөй жалпак мисал, бул биз кийип жүргөн кийимдерибиз. Канча бирөөбүздө үйүбүздү ачып шкафыбызды карасак, ал жакта көптөгөн кийимдер бар. Анын жарымысы кийилбей калышы да мүмкүн. Көп учурда дагы андан тышкары кийим болбосо да ар кандай унаа болушу мүмкүн, үй болушу мүмкүн, бул телефон болушу мүмкүн, ар кандай ушундай керектүү жана керексиз нерселер. Ошонун жарымы биз болсо кээде кредитке дагы алып, дагыдан 1-2 жылдан төлөйт экенбиз. Көбүнчөсү ала турган оокатыбыз биз билебиз, ал бир нече убакыттан кийин эскирип жана жоголуп, жок болуп калат. Керексиз болуп калат бизге. Ошону билип дагы биз алат экенбиз. Мисалы болсо азыр карасак телефондорду, телефондордун арасында биз 1 жыл, 2 жыл көтөрөбүз, андан кийин жаңы модели чыкса, биз барып сатып алабыз. Ушуну билип туруп дагы биз жаңыны жаңыртып алганга аракет кылат экенбиз. Бул ошол материализм аралашып, жасалма кудай деп азыр эсептелип калыптыр. Бунун баары бир нерсени билдирет. Бул ач көздүк. 10 осиятта ошол ач көздүккө батып кетпеш үчүн Чыгыш китебинин 20-бөлүм 17-аятта мындай сөздөр жазылат. Жакыныңдын үйүнө көз артпа дейт. Жакыныңдын аялына, кулуна, күңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа дейт. Бул нерсеге көз артпа деп бул Кудай айтат бизге. Анткени билген, эгер биз ушуга көз артып калып турсак, ошондо биздин жүрөгүбүз, оюбуз дагы ушул жакта болуп калышы мүмкүн. Анткени бул ошол жерде жүрсөк, Кудай жок болсо жүрөгүбүздө, анда биз бакытсыз бул дүйнөдө жашайбыз. Ошон үчүн биздин оюбузда бир гана Кудай болсо, анда материализмге биздин жүрөгүбүздө орун жок калат экен. Экинчи заманбап жасалма кудайларыбыздын бири бул деген текеберчилик жана эгоз. Азыр болсо кичине өзүн өзгөрүшүп кеткен, көрүнүшү башкача болуп калган, ал болсо карьера же жумушка айланып кеткен. Миллиондогон эркектер жана аялдар айырмасы жок. Жумасына 60-80 саат жумушунда жүрүшөт экен. Жада калса кээде дем алыш күндөрү дагы, каникул убагындары же отпуск убагында дагы алар болсо башы менен ушул жумушунда жүрүп калышат экен. Жумушта кандай жогору дагы деңгээлге чыксам экен, бул мисалы проектти кантип жазып бүтүрсөм экен, кантип тапшырсам экен деп жумушта болот. Ошол учурда биздин балдарыбыз бизге көңүл жана убакыт сурайт экен. Бирок биз өзүбүздү алдайт экенбиз. Мунун баарын биз балдар үчүн кылып атпайбызбы? Биз өзүбүздүн жакшылыгыбыз үчүн кылып атабыз деп, жакшы жашоого умтулалы деп иш аракеттерин кылышат. Бирок чындыкта алар болсо көп учурда өзүнүн ушул текебердигин жана эгосун камсыздаш үчүн кылышат экен. Мунусу кандай? Алар болсо эгер эң мыкты жумушчу болсом, эң мыкты жумушумду аткарсам, мага жакшы сөз айтылат, мага жакшы сөз тиет, жакшы атка калам деп өзүнүн жакшы көрүнүшүн мындай агартыш үчүн
баарын жасайт экен. Бирок мунун баары негизи жалган болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн кызмат, көптөгөн ушул кылган иштериңер бул дүйнөдө эле калып калышы мүмкүн экен. Биз бул дүйнөдөн өтүп кеткенде. Ал дүйнөгө өзүбүздүн жакшы кылган иштерибизди, бул жумушубузду, бизнесибиздин баарын алып кете албайт экенбиз. Анткени болсо, түбөлүктүү жашоодо ал жакта мунун баары керексиз нерсе. Ушул жөнүндө падыша Сулайман мындай сөздөрдү айтат экен. Анткени кайсы бир адам акылын, билимин колдонуп, ийгиликтүү эмгектенип, анан баардыгын эмгектенбеген адамга ошонун үлүшү болгонсуп калтырууга тийиш. Бул да курулай убаракелчилик жана чоң жамандык экен. Ошондуктан адам күн астында эмгектенген баардык эмгегинен жүрөгүнүн түйүшүктөрүнүн эмне табат. Үчүнчү заманбап жасалма кудайлардын бирине натурализм же илимий кириш мүмкүн. Ушул аркылуу адам өзүнүн, мындай калсам, өз баасын көтөрүп калышы мүмкүн. Бул дүйнөдө биз кудайбыз, бул дүйнөдө биз башкара алабыз, бул дүйнөнү карай алабыз деп биз ушундай жогору деңгээлге Кудайга жакын кылып коет экенбиз өзүбүздү. Кудайдын сөзүн четке кагып, бул дүйнө кантип жаралган, асман менен кантип жаралганды четке кагып, атеистикалык ишенимге, эволюция жана натурализмге баш ийип калат экенбиз. Кээ учурда көбүбүз ушул активист болуп, бул айлана чөрөбүздү мындай коргогонго аракет кылабыз. Ушуну болсо биз кээде ушундай жасалма кудай кылып коебуз. Биз бул дүйнөнү сакташыбыз керек деп, бул дүйнө түбөлүктүү жашайт. Бул дүйнөнү биз болсо кийинки муунга беребиз деп туура кылганы. Бирок болсо муну эгер биз жасалма кудай кылып, буга башыбызды берип умтулсак, анда биз ушул жасалма кудай деп калышы мүмкүнбүз. Анткени болсо, ыйык китепте мындай сөздөр айтылат. Теңирдин күнү болсо ууруу сыяктуу келет. Ошол күнү асман чарт-чурт этип жок болот. Табиат элементтеринин баары кыйрап жак болот. Жер жана жер үстүндөгүлөрдүн баары өртөнүп кетет. Эгерде баары ушинтип жок боло турган болсо, анда Кудайдын күнүнүн келишин каалап жана күтүп жаткан силердин жашооңор канчалык ыйык, канчалык такыба болушуңар керек. Ошол күнү асман өртөнүп жок болот. Табиат элементтеринин баары жалындаган отто эрит. Бирок биз анын убадасы боюнча адилеттик гана өкүм сүргөн жана асман менен жаңы жерди күтүп жатабыз. Ушул аяттарда айтылгандай эле, биздин убактыбыз өтө аз экен. Биз өз убактыбызды айлана чөрөбүзгө эле гана бурбастан, биз ушул дүйнөдө кантип жашайбыз, мен кандай адам болот экенимизди көңүл бурушу керек. Анткени болсо биз кыямат күндү күтөт экенбиз. Кудай келгенде бизди кандай таап алат экен? Кудайга ишенген пенделерби же бутпарастар болуп калып калат экенбизби? Анткени Кудай эле бир гана табынууну татыктуу. Төртүнчү заманбап кудайлардын бирине акыркысына бул өзүн жогору көтөрүү же өзүн бир ишке киргизүү деген нерселер кирет экен. Ал болсо биздин өзүбүздүн каалоолорубузду камсыздоо менен билинет. Бул ар кандай ичимдик аркылуу, ошол эле алкоголдук жана баңгизат, ойноштук, жада калса тамак аштарда болушу мүмкүн экен. Көбүнчө өлкөлөрдө мүмкүнчүлүгү бар ушул алкоголдукка жана баңгизатка мүмкүнчүлүгү бар адамдар ушул жерде өтө жогору турат экен. Ушуну алып колдонууга. Анткени болсо өзүн башкаруу бул өтө кыйын нерсе экен. Ушул өзүбүздү камсыздап, өзүбүздүн каалоолорубузду камсыздаш үчүн биз көп нерсеге барат экенбиз. Көбүнчө адамдардын акчасы бар болсо, мүмкүнчүлүгү бар болсо, анда аларга оңой эле батып кетиш мүмкүн. Аларда ушундай өзүн башкаруу сезими жок болуп калышы мүмкүн. Анткени болсо тамак аш аркылуу, ошол эле ичимдик аркылуу, ошол эле баңгизат аркылуу биз өзүбүздүн каалоолорубузду камсыздап, ушул өз башкаруудан баш тарта баштайт экенбиз. Анткени болсо биз болсо буга жакын экенбиз, ушундай жаман нерселерге. Мунун баары баштан эле башталган экен адам обоюна жаралганда эле. Алар болсо, аларга шайтан келип, жегиле, өлбөйсүңөр дегенде, алар ушунун баарын көрүп, Кудайдай болобуз деп, жейбиз деп ушуну жешкен. Ушундан башталып, мунун баары болгон экен. Бунун баары жалган кудайларга, жасалма кудайларга табынуу баары 3 нерсени билдирет экен. Биринчи жаккан 2:16да мындай сөздөр жазылат. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баары, дене кумары,
көз кумары жана турмуш тиричиликтеги текебердик. Булар атадан эмес, бул дүйнөнүкү. Эгер жасалма кудайлардан табынуудан качкыбыз келсек, биз макул болушубуз керек. Мунун баары чындыгында азыр бар экенин. Ар кандай башка формага өзгөрүп кетип, ушуну биз кабыл алышыбыз керек экен. Бул Кудайдан эмес, бул шайтандан келиптир. Эгер биз мындан качып кетпесек, биз шайтандын кулчулугунда болуп калышы мүмкүнбүз. Анткени бул эң чоң жалган. Ушул жалган болсо баштан эле башталган экен. Адамдын жана обоюнун жаратылыштан баштап азыркы убакытка чейин кайгылуу учурлар болуп келатат. Ар кандай нерселердин баары чоң пропаганда болуп, азыр болсо ар кандай жада калса кээде жыйындарда дагы ушунун баары айтылып келип турат. Биз эч качан бактылуу болбойт экенбиз. Эгер өзүбүзгө камсыздасак, өзүбүздү ойлосок, өзүбүздүн текеберчилигибизди жана өзүбүздүн эгобузду камсыздасак, биздин жүрөгүбүз жана оюбуз Кудайга бурулушу керек экен. Ошондуктан мунун баарын Иса билип, мындай жооп берди. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Биз качан Кудайыбызды чын дилибизден, акылыбыз менен жакшы көрсөк, сүйсөк, анда өзүбүзгө жана өзүбүздүн эгобузга жана шайтанга жүрөгүбүздө орун жок калат экен. Анда эмесе бул видеонун жыйынтыгы келди. Эгер силер көптү билгиңиз келсе, эгер силер ушул китепти изилдегиңер келсе, анда ушул ылдый жактагы ссылка менен өтүңүздөр, анан силерге мүмкүнчүлүк болот китепти изилдегенге. Анда эмесе мен силер менен коштошом, кийинки видеолордо кайра жолугабыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.